Мен силер менен да, всем привет. Всем Алматыдан привет. Баарыңыздарга салам. Эм, Эмен айтайын дегем, негизи мен наставничествода күндүз саат 12-ден микрофонду өчүрүп турасыңарбы? Гүлсарайым, микрофон. Ага, видеолоруңар киргизип койсоңор болот. А, Всё. Баарыңыздарга кутмандуу кеч. Бүгүн мына 1 октябрь буюрса, жаңы жылга чейин 2 ай бою биз полный болгон билимдеримди берип, сиздер менен биргеликте болобуз. 2 ай бою сонун билимдерди алып, Кудайым буюрса, өзүбүздүн максаттарыбызга жетебиз деген ойдобуз. Октябрда общий бир мастер-класс өзүбүз кылсак болот, чогулуп. Октябрь 15-теринен кийин, наверно. Анан Салтанат айым барсызбы Караколдо же жоксузбу? У меня такие планы. Эгерде башка тараптардан дагы подряд субботага карата келем десе, анда мы можем сделать именно фотосессияны суббота күнү эртең менен эле, как раз таки фотосессияны кылып, а потом уже мы можем бир күн жандуу обучение өтүп. Анан 2 күн подряд кылган жокмун, эмки субботага койдум да. Эмки воскресеньяга койдум 18-ине, потому что биринчи чайнап жуткандан кийин кайра келип туруп чайнап жуткан оң болот деген ойдомун, 2 күн подряд эмес. Вот. Андан сырткары бизде, кандай десем, я хотела с вами посоветоваться, послушать ваше мнение тоже, силердин оюңарды угайын дедим. Мурун мен өзүм бир убакытты коюп туруп эле, дайыма 5 жылдан бери 12-де эле өтчүмүн. Дайыма понедельник, пятница күндүзгү саат 12:00дон 2 сааттан жандуу зум өтчүмүн да. Понедельник сабак өтчүмүн и пятница отчет алчумун. Дополнительный аудио практикалар менде бар. Аудио практика мага аябай жагат WhatsApp'тан. Аудио практика кылган жана андан сырткары ошо кошумча дагы спикерлер менен зумдар болот. Мен бул жакта суроом, анан чаттан дагы опрос кылабыз. Кечки саат 7 силерге ыңгайлуубу же где-то саат 15:00бу? Ошол жөнүндө чатка жазып койсоңор болот, азыр Zoom'дун чатына. Мага саат 3 же болбосо саат 7 мага удобно. Вот. Анан бирок көпчүлүктүн дагы шартын карайын деп ойлоп атам. Көпчүлүктү угабыз деген ойдомун. Андан сырткары акырындык менен силерге дополнительный бонус курстар ачылат, Бирок эң башкысы мен менен зумдарды не пропускайте. Самый главный вариант, самое главное это мен менен зумдарды не пропускать. Андан кийинкиси, мына бүгүн бизде дагы кошулуп атышат, бир жумадан кошулам дегендер дагы бар, 2-3 күндө дагы кошулам дегендер бар. Бирок биздин максат, самый главный, девочки, айымдарда, мырзабыз дагы бар бизде. Эң биринчиси жанагы так максат. Мен сиздер менен жакшылап таанышып, катталып, силердин максаттарыңарды угуп, ошого жараша мен силер экөөбүз бирге ошол полный багыт алышыбыз керек да, мындайча айтканда. Анан көрөбүз, балким, может, пятница, суббота 2 күн подряд окуп алып калабы, потому что спикерлер да бар да, нейрофотосессияларды, чат-ботторду үйрөнүшүңөр керек. Андан сырткары ошол мобилография боюнча жөндөмдөрдү жана өзүм менен жандуу обучение 2 ай эмне өтөбүз, ошону жандуу дагы полный өткөрүп, көрсөтүп, өзүмдүн фишкаларым баарын үйрөтүшүм керек да. Поэтому бул боюнча это открытый вопрос. Эмки жумага, может быть, суббота точно болот. Балким пятница, суббота 2 күн подряд болот, же болбосо суббота болот и аркы суббота эмес, аркы воскресенье болуп калышы мүмкүн, жандуу жолугушуу, обучение. Мен ошо ойлонуп атам, кайра саат 2-ге же вторник, же среда болуп калабы, чогултуп, даярсыңарбы трансформация Рома балга, ошону дагы пятница болот экен, да, суббота. Эмки жума еще не точный, но я запланировала трансформационный оюн жана арома балды. Плюс ошол эле психолог Zoom'дан дагы онлайн келет. Вот, эң башкысы ишеним да, ниет. Ишеним жана ниет. Эмне акыркы менде билимдер бар болсо, Телеграмга бүт жандуу зумдарды өтөм. Жаздырылган сабактарым баары берем.
кимдин тарифи эмне ошого жараша бүт берем. Бирок самый главный нерсе бул сабак көрбөсөңөр дагы иш жүзүндө аткарып, аракет кыла берсеңер, ошондо сонун мощный результаттар болот. Азыр келиңиздер биз таанышайлы, бул жакта дагы 4-5 айым жок экен. Салтанат эже кошулдубу? Нуржамал ал 1 жылдыкта. Нуржамал ал продюсер. Поэтому ал 1 жылдыкта ал менен таанышканбыз. Аны менен индивидуально иштешем мен. Нариман мырзабыз кирип атат мына. Азыр келиңиздер таанышып баштайлы. Мен сиздерди жакшылап таанып алайын, катталайын. Ошон үчүн кайра продублируйте өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү, ушунчалык өзүңөрдү продайте, самопрезентация кылып. Адам оозун ачканда кандай адам экени билинет дейт го. Биринчи адам келгенде жүзүн адамдын көркү чүпүрөк, андан кийин сүйлөгөндө анан акылы кандай экен, кандай адам экени билинет дейт. Биз кантип сатабыз? Биз сүйлөп сатабыз. Демек, сүйлөгөндө муну мен ораторлукту окуган эмесмин. Мен орус мектепти бүткөм, орусча түш көрөм. Бирок баардыгы практика жүзүндө экен. Кыла берсең эле уже такшалат экенсиң да. Ошол эле тренинг, ошол эле мастер-класспы. Мен ойлоп атам, октябрда общий баарыбыз спикер болуп Бишкекте мастер-класс өткөрсөк болот жана баардыгыбыз ушундай кандай десем онлайн дагы, онлайн мастер-класстарды дагы өткөрсөк болот. Совместный бири-бириңер менен зумдарды дагы жана араңарда продюсерлер бар, араңарга продюсерлер келгендер, эгерде экспертиңер жок болсо, ошол эксперт менен жакшы иштөө максатында, көп тажрыйбамды менден дагы алып, мен мисалы үчүн эч кимди продюсерликке алайын деген планым жок, албаймын. Бирок ошол эксперттер келгенде ошолор менен дагы өзүмдүн окуучуларым менен сөзсүз түрдө бөлүшөм. Даже окуп кеткен окуучуларым менен бөлүшүп кете берем. Түшүндүк, себеби дегенде мага эң биринчи адамдык сапат жана мамиле маанилүү. Бул жөн эле обучение эмес. Мен бул жакта болгон жаным менен, күчүм менен, энергиям менен сабактарды өтүп, баардыгына колуман келишинче жардамдашып, ар бирөөнүн максатына жараша. Анан максат койгонду дагы туура коюшубуз керек, 1 айда квартира алам, анан машина алам эмес. Именно реальный цельдерди коюп, то, что рынокто айтылып аткан, көрсөтүп аткан нерсенин баардыгы көбүн дагы иллюзия менен чындыкты дагы карап ылгаганды үйрөнүшүбүз керек. Я за экологичные продажи, честные продажи. Поэтому мен дайыма чындыкты бетке айтам, реальность айтам да. Ошон үчүн менин аудиториям ушундай осознанный, чоң адамдар экенине мен бир аябай сүйүнүп атам. Вот, келиңиздер анда эмесе таанышайлы. Өзүңөрдүн видеоңорду күйгүзүп, микрофонуңарды күйгүзүп, аты жөнүңөрдү, каякта жашайсыңар, туулган күнүңөрдү ушунчалык сүйлөп туруп өзүңөрдү сатып койгула, мен да силерди угуп сүйүп калайын. Силердин 1 жылсыңарды көрүп сүйүп калып, 1 жылсыңды көрүп сатып алдым дегендер көп да. Ошондой абалга баргалы баарыбыз. Ошон үчүн келиңиздер ушул тапта өзүңөрдү презентация кылганды, сатканды үйрөнүңүздөр. Колдон келишинче албетте кыргызча сүйлөгөнгө эмне жетсин, поэтому кыргызча сүйлөсөңөр болот да. Албетте анан орусча десеңер орусча. Анан эме боюнча келиңиздер таанышалы. Мен болсо өзүм жазып алам баардыгын. У нас нет света дейт. Ничего страшного, ничего страшного. Өзүң звук менен тааныштырсаң болот. Неужели у тебя свечки нет? У тебя же есть свечка. И сураныч, пожалуйста, зумдарыңыздарды дагы упаковка кылып койсоңуздар, WhatsAppка келгенде эле эң биринчи силердин жүзүңөр көрүнөт. Анан инстаграмыңардын баарын разбор кылып баштайм акырындык менен, шилтемелерди жөнөтүңүздөр. Баарыңарга катталам. 2 ай бою полный баарыңарга карап, стористериңерди көзөмөлдөп, мен эле эмес, командам дагы. Академия Кундуз Таштановой, да, өзүңүздөр билесиздер, ОСО Академия Кундуз Таштановой деп ошол тараптан дагы полный, да. Отмечайте нас, биз репост кылабыз, Академия Кундуз Таштановой, мени и так далее, да. Активдүү эң жакшы результат көрсөткөн 3 место бар менде. Эң жакшы орундуктар бар. Эң жакшы результат көрсөткөндөрдүн ичинен биринчи орундукка мен ночь в отеле с мужем, экинчи орунга спа, үчүнчү орунга мен менен 1 күн. Биринчи орун мен менен 1 күн, экинчи орун жолдошуңуз менен романтический ночь или жубайыңыз менен, үчүнчү орун болсо спага путевка. Мен үчүн жана силер үчүн эмне результат жакшы?
ички блокторуңардан арылып, блогуңарды упаковка кылып, сонун рилстерди тартып, сатууларды жасап, окуп бүткөнчө күтпөй эле уже эле аракеттенип, кайсыл бир кечки ар бир движенияны менден же бирөөдөн күтпөй, өзүң дагы аракеттенип, мен канча насаатчылыктарга барам, кечке эле наставникти жалдырап отура бербей дагы өзүм да аракеттенип, тияктан чыга калып, бияктан чыга калып, муну кылайынбы, тигини кылайынбы деп дагы изденип, айткан нерсесин эки эсе кылып, ошон үчүн мен кейс болгум келет, результат жараткым келет деп, именно ошол окуунууга барган наставниктин энергиясы менен, ошол энергия менен жасап салам да. Ошон үчүн бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Көрсөтүңүздөр параллельно өзүңүздөр. Кудайым буюрса, 2 айдын ичинде сиздер өзүңөрдүн инстаграмыңар полный упакованный болуп, сатуучу рилстерди сатып параллельно өзүңөрдүн бизнес завтракпы, мастер класспы же эксперттериңердин жакшы мастер класстарыбы полный ошонун баардыгын үйрөнүп, стабилдүү стабилдүү эгерде блогдон эч нерсе таба элек болсоңор, алгачкы 30 000, 50 000, 100 000ге чейин, эгерде 100 000, 200 000 таап жүргөн болсоңор, анда 300, 400, 500ге чейин табыш оңой болот да. То есть 2 эсе 2х, 3х табыш оңой болот. Анан албетте высокочековый продукт. Сен өзүң акча төлөгөнү даяр болгондо, адамдар да сага төлөгөнү даяр болот. Ошон үчүн окуп атканыңарды көрсөткүлө, трансляция бергиле. Хотите, менин атым менен саткыла, Кундуз Таштановада окуп атам деп, ошону окуп аткан билимдерин да колдоном, берем деп. Кааласаңар ошону да кошкула. Силер менден жеке брендти дагы сатууларды жөн эле окуган жоксуңар да, мисалы үчүн. Вот. Андан сырткары мен бул жакта VIP тарифтегилерге полный курстарымды ачып атам. Мисалы үчүн сатуу менеджер, SMM, продюсер курстарын. Ошол менин курстарымды көрүп, өзүңөргө билимиңерге сиңирип туруп, SMM курс ачасыңарбы же сатуу курсун ачасыңарбы же продюсер курсун ачасыңарбы, ача берсеңер болот, мен уруксат берем. Баардыгы курс ачканы келген жок бул жака. Баардыгы бул жакта кээ бирөөңөр сатууну көбөйтүүнү, кээ бирөөңөр именно системаны, ички полный системаны үйрөнүп, жеке брендимди күчтөтүү максатында деп келгендер бар. Ар бирөөңүндүн максаты ар башка. Ошон үчүн бири-бириңер менен өзүңөрдү сравнение кылбагыла. Араңарда мен менен чогуу 3 жыл, 4 жылдан бери онлайнда иштеп жүрүп, продюсер болуп, анан даже күчтүүлөргө адам керек. Ошон үчүн 1 жылдык насаатчылыкка келген айымдар бар. Араңарда мисалы үчүн 0дон 40ка чыктым, 50ге чыктым, блог баштайм, найымда иштебейм дегендер, мына окуп атып өзүмдү алып чыгам дегендер бар. Араңарда именно продюсерлик кесипти такшалдырып, үйрөнүп, өзүмдүн насаатчылыгымды чыгам дегендер бар. Ага да каршы эмесмин. Наоборот, пожалуйста, кээ бирөөнө моминтип баарын даярдасаң дагы, ошону чайнап жутуп туруп, алып кет. Кээ бирөөнө бизнес ачып берсең да алып кете албашы мүмкүн да. Мен только за. Пожалуйста, хоть 10 000, 15 000 болсо дагы насаатчылык болобу, полный ачканга мүмкүнчүлүктөр бар силерге, хоть как-то, ну, по-любому да, баштап иштешибиз керек. Ошондуктан даяр эмесмин, жок, тупо делайте всё, не надо там думать да. У вас силердин аудиторияңар бар. Ар бирөөңүн адамыңар бар. Поэтому баардыгын акырындык менен баштай беребиз. Көз ачып жумгуча 2 ай бат өтүп кетет. Ошон үчүн баардыгын биз силерден отчет сураганда, звонить эткенде, жазганда бизди жаман көрбөй, наоборот сүйүнгүлө, отчет өзүңөр үчүн. Дисциплинага түшүп. Мен кандай насаатчылыкты алып кетип атам, силер эң биринчи структурасын түшүнгүлө. Ушинтип окутуш керек турбайбы? Момундай кылат турбайбы? Наставник деген монтет турбайбы? Менин эң мындай структурасын түшүнүп алып дагы силер ушул нерсени өзүңөргө колдонсоңор болот. Эмнени мээңерге батырсаңар, баардыгын менин билимдерим алып кетсеңиздер болот. Мага самое главное — это, конечно же, параллельно силер чтоб зарабатывали, өзүңөр алып чыгып баардык тараптан. Анда эмесе келиңиздер таанышайлы. Мен болсо ар бирөөңүздөрдүн мындай да, кандай мындай айтсаңыздар, аты жөнүңөрдү, туулган күнүңөрдү, үй бүлөлүк абал, канча балаңар бар, каякта жашайсыңар, онлайнда канча жылдан берисиңер, азыр эмне сатасыңар, сатпайсыңарбы, эмне курстарда окудуңар эле, кандай максат менен келдиңер, именно менин эмне сапатымды тандап келип калдыңар, каяктан көрүп келип калдыңар, ошонун баардыгын мен азыр бияка жазып, токотор жерлерин жазып алам. Туулган күнүңөрдү жазып алам. Анан цифровой психология боюнча баарыңарга 2 күн, 3 күнүн ичинде разборлорду жөнөтүп туруп, электронный жөнөтөм. Жандуу жолугуп калсак, распечатанный видео алып келем. Раздаточный материалдар менде өтө көп.
Буюрса бир көрсөтөм, бир папкаларды алып, ошол жака баардыгын топтосоңор болот. Я не жадная на знания, ичимде эмне болсо баардыгын берем. Главное, ар бир адам өзүнө батырышынча алып кетет. Кеттик, анда эмесе келиңиздер. Ким биринчи? Можно я? Байле. Ай, красавица. Можно, да? Конечно. Даже пятерка, даже зумда стильная. Давайте. Группа Салмасарова, Кундуз Таштанова, Айым, наш эксперт. Мен абдан ыраазымын ушул курска келип калганыма. Абдан өтө кубанычтамын, абдан ыраазымын баарыңыздарга. Таанышып кетсем, менин атым Сүйдүмкан, 50 жаштамын. 30.07.1975 год рождения. 30. 30.07.1975. Угу. Так, занимаюсь частным предпринимательством, имею бутик в ЦУМе, продаю обычную одежду, молодежную одежду. Но меня я давно уже как бы в этой сфере, меня это уже как бы, я в этом себя уже, да, как бы, мне это скучно, да, я хочу далее развиваться, масштабироваться, проявляться как-то, активность проявлять, сөйлегім келет. Ну, у меня, конечно, я не психолог, не коуч, но я хочу билим алгым келет, да, у меня очень хочется этого. Так, Угу. училась, ну, параллельно, ну, у Асель Сыдыковой обучалась, Самары Кенешевой, Заткан Джусуповой, потом, что еще одна какая-то есть психолог. Она несколько у российских тоже обучалась онлайн, такие легкие курсы. АМД я познакомилась у Заткан Джусуповой на живом тренинге. Там продюсермін деп сен өзіңді представила, потом я у нее курс проходила, и как-то мне на заметку взяла, и меня онлайн, естественно, хромает, мне инстаграмды так себе, ну, ачканмын, и хотела вот именно инстаграмға өтө кызыгып кеттим, хочу вот, ну, жакшынакай кылып баракча кылып алып баргым келет. Если честно, я хочу вести активный личный блог. Не важно, даже просто красиво что-то говорить. Ну, в общем, личный блог. Сөйлеп, вот так вот хочу. И параллельно продажи, свой чек хочу поднимать. Естественно, келешек Да. өткім келет. И, ну, да, максимум. Это понятно, сколько мои знания, столько мой заработок. Это понятное дело, но вот к этому и стремлюсь. Классно, да. Через личный бренд продвигать бизнес и тем самым увеличивать продажи. Мгм. Все, Сүйдүмкан эже. Ага, давайте, кто следующий? Спасибо. Кундузка, Ким? мен тааныштыра берейин өзүмдү. Да, давайте. Батарейкамды өчкөн атат. Кутман кеч, урматтуу. Арыңарда свет жокпу? Кыргызстанда свет жокпу? Жок. Кутман кеч, бүгүнкү сабактын катышуучулары, баардыгыңыздарды бул жерде көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Өзгөчө Кундуз, сага рахмат. Мурун дагы менин атым Жанар Аралбаева, каржы сабаттуулугу боюнча жана өзүмдү өнүктүрүү боюнча тренермин. 2018 жылдан бери ушул нишаны аркалап келемин. Кундуз менен дагы 2022-жылы бир курс запуск кылып иштеп калганмын. Ошон үчүн дагы мындай ишеним артып, азыр Кундузга келип жатам. Анан менин негизги максатым ошо миллион адамдын ой жүгүртүүсүн, жашоосун өзгөртүү да. Менин эң негизги максатым ошол. Анан бул жерге азыр Кундузга келгендин себеби 2 жылдан бери мен инстаграмды таштап, такыр инстаграм менен алек болбой калдым. Азыр кичинекей балам бар. Анан кайрадан жаңыдан ошол инстаграмды жандандырып, кайрадан өзүмдүн баягы окуучуларыма сабактарымды өтүп, өзүмдүн баягы миссиямды аткаруу максат. Менин туулган жылым 25-сентябрь 1983-жыл. 4 баланын апасымын. Өзүм бул Бишкектин четинде турам, аэропорт жакта турам. Ошо кыскача өзүм боюнча ушул маалымат.
Цель выйти на стабильный доход ежемесячный, без большой команды, минимальные вложения, минимальный ооба азыр мында көбүнчө азыр баары өзгөрүлүп кетиптир. Мисалы мен 2 жыл мурун башкача биз система менен иштечү элек. Азыр болсо система такыр өзгөрүп кетиптир. Ошондуктан дагы мына Кундуздан жаңы системаны үйрөнүп, жаңы запуск кылганды үйрөнүп, ошол өзүмдүн аудиторияма сабак өтүүнүн натыйжасында ошол доходко чыгуу да негизги максаттардын бири. Сонун жанар эжем, биз сиздин сүрөтүңүздү, Instagram баракчаңызды жана анкетадагы суроолорго так максатыңарды, сүйлөгөн одно, так жазганыңар өзүңөргө жакшы. Баарыңыздар жазып коюңуздар. Бул жакта өтө күчтүү айымдар бар. 40-50 жашта мырзабыз бар. Я понимаю, баарыңыздар аркаңарда опыт бар, бэкграунд бар. Бирок кичине окуучу позициясына, кичине эгоны кичине түшүрүп туруп, окуучу позицияга түшүңүздөр. Баарыңыздарга сураныч. Менин максатым албетте сонун результаттар менен баарыбыз ийгиликке жетүү. Ошон үчүн кандай десем, мы все крутые, вы крутые, я крутая, команда, вся наша команда крутая, да, мы команда. Поэтому сураныч, баардык нерсени губкадай кылып впитывать этип, билимдерди алуу и жазуу дароо. Рахмат, жанар эже. Кто следующий? Ассаламу алейкум, кандайсыз Кундуз эже? Привет. Жасоолуңуз жакшыбы? Айтурган бизге 3-4 ирет мага насаатчылыкка келатат. Кара суунун Ооба. королевасы. 3 контейнери бар. Кубанычтамын Кундуз эже, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Ушул күндөргө жеткиргенине шүгүр кылайлы. Так, менде максат эме инфопродюсер болуу жакшы. Именно байерлер үчүн. Анан тышкары жакшы запуск жасаганды үйрөнүү, онлайн тармакты баягы жакшы системага салуу, чтобы сен баягы башка жакта жүрсөң дагы, баягы бизнесиң жүрүп турса, ишиң жүрүп турса, баарын эле не деп коет. Азыркы учурда мен бүт баарын өзүм жасаганга, чын айтканда, үй бүлөмө, кыздарыма караганга убакыт болбой атат. Ушундай болуп атат. Анан негизгиси Кундуз эжеге уже 3-4 ирет келүүмдүн себеби бизди Кундуз эже нөлдөн өстүрдү десек болот да. Аябай сонун ийгиликтерди жараттык. Азыркы учурда деле болуп атат, бүт баары сонун. Мунусун основном өзүмдү өнүктүрүүгө келдим. Айым өзүнүн үстүндө иштеш керек экен. Жолдошум менен мамилемди дагы бир аз оңдоо, өзүмдүн эгомдун үстүндө иштөө дегендей. Адам баласы кичине эле колуна пул түшсө олуп кетет экенбиз да. Ошондой өзүбүздү кармоо дегендей иш кылса, баягы мен сизге 1 жыл аралыгында баягы окуп бүткөндөн кийин деле башка курстарды окубадым да негизи Кундуз эже. Бирок жакшы акча тапканың менен билимиң болбосо эме экен. Айым бактысыз. Страдаешь. Боло берет экенсиң да. Акчаң бар, бирок үй бүлөңдү жакшы карай албай атасың, кызың жакшы карай албай атасың, же болбосо апаң менен мамилең түзүң эмес, кайын журтка жетишпей атасың. Анан баягы акчаң бар, бирок бактысыз айымдын ролуна кирип калат экенсиң да. Анан ошондой күн келбей атат да. Анан бир күн жакшы баягындай энергия менен жүрсөң, башка күнү энергияң түшүп кетет экенсиң. Ар кимди ойлоп атыпчы. Ошого эме баягындай эмоцияга 3-4 эмоцияны баягындай алдырып атып эле акчасы кетет деген нерселериңизди систем бүткөндөн кийин деле баягындай карап өзүбүзгө алып, бир аз эмоциямды кармаганды үйрөнүп атам, но баары бир өзүң үстүңдө иштешиң керек экен. Иштеп берет экенсиң. Ошо негизги максаттар ошол. Сонун пландарыбыз бар Заткан эже менен Ошто ретрит өткөрүү. Азыр бир күндүк ретриттер жакшы кетип атат. Жана менин 1 жылдык наставничествомда Нуржамал биякта барбы, жокпу? У нее тоже финансовый эксперт, финансовый ретрит өткөрүү. Ага да воронкалардын баарын айтып бердим. Буюрса барып калсак көрүшөбүз. Мен экспертим менен барып калсам, Заткан эже менен эртеси сөзсүз түрдө өзүмдүн мастер-классымды, өзүмдүн жолугушууларымды кылам. Сонун максатың бар экен, продюсер болуу деп. Миссияң бир да боло аласың. Почему нет? И запусктарды. Бирок өзүңдү системага салып койсоң эң биринчисичи. Өзүң наставник, 15 миңдик наставничество давно эле сен должна 3-өнү, 5-өнү 2 ай сайын жөн эле окутушуң керек да. Бир 2 айымды окутуп атам, али окутпай койбой атам, бирокчу
по желанию келип баягы окуйм дегендерди окутуп атам, но баягындай запуск жасай элек мен. Но аябай курстамын, билесиз го, мен нөлдөн баштагам. Менин курсумду сатып алам деген адамдын өзү болгон эмес да. Но баягы талыкпаган эмгектин артынан баягы изденип атып, баягы сизде окугандан кийин баягы личный брендим өнүккөнгө окуйм дегендер болуп, ар ай сайын хотя бы 3төн окутуп атам да, но запуск жасабасам деле. Классно, молодец. Давайте, кто следующий? Мен сүйлөсөм болобу? Угуп атамбы? Сиз жумуштасызбы дагы эле? Жок, үйдөмүн. Кандайсыздар, баарыңыздарга салам айтам. Менин аты жөнүм Гүлсара Курманалиева, туулган күнүм 3-январь 67-жылкымын. Бишкекте турам. Азыркы учурда ошо өзүмдүн кесибим боюнча иштейм. Анан ушу жакынкы арада, жакынкы эмес, эми канчадан бери өзүм эмемди, миссиямды эме билгенден бери ошо эме кызмат кылышым керек экен, служение кылышым керек экен депчи. А бирок кандай служение кылам, эмне кылам билчү эмесмин да. Анткени жумуштап отурам, иштейм, башка мындай кандай кылып депчи. Анан ошо баягы эмеден, лентадан карап отуруп ар кайсысын эмете бересиң да. Анан тиги ошо сүт сай боюнча маалымат алайын деп баштап, анан кайра аны улантып окуп андан ары изучать эткенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошол учурда чоң жоготуу болуп калды жашоомдо. Анан ошо менен ал калып калган. Андан кийин башка бир курсту көрүп, ошол шекил мага жагып калды да. Анткени мен бир учурда сетевой компанияда иштеген болчумун да. Ошол учурда мага ошол жактын немеси жагыптыр, көрсө деген. Мен сүйлөгөндөн рахат алат экенмин да. Ошол жерде ошо ден соолук боюнча маалымат берип, лектор болчумун. Анан ошол көрсө деген, ошол меники экен. Мен ошондон рахат алат экенмин. Анан ошо ойлонуп, анан служение кылыш керек деп өзүмдү таанып изденгенде уже түшүндүм да мен. Ошондон кийин анан ойлонуп, ошону изучать этейин деп, изучать этип жаңы баштап аткам да. Андан кийин ошо лентадан сизди көрүп калып, угуп, анан ушундай чечимге келдим да. Мага абдан жакты. Мага деген кундуз сиздики, моорээк мындай талапты коюп, сиздин энергияңыз, анан ошо мага негизи мени бирөө түрткүлөп туруш керек да. Потому что баягы неме да, зона комфорта же кандайдыр бир өзүм каалаган нерсени деле ошону мындай токтото бермей жайым бар экен да. Мына ана депчи, же билбейм, же мага мотивация жетпей атабы, же кандай иш кылса ушундай да. Анан ошол эми миссиямды аткарайын депчи. Мен могу ошо өмүр бою эле иштеп жүрөм да, Кудайга шүгүр, ушу иштеп аткан жагымдан агардым, көгөрдүм дегендей. Ырыскымды Кудайым ушул жактан бөлдү. Бирок мен ушу азыр ойлоп көрсөм, мен ошол жактан көтөрүлөйүн, же болбосо бир мындай обычно иштегендер мындай бир по карьерной лестнице көтөрүлгүсү келет го. Менде ошондой кызыгуу болбоптур да. Потому что ошол ал меники эмес экен, меники эмес болуп атпайбы, ошон үчүн ушундай болгон экен депчи. Анан эми азыр ушул жактан ойлоп атам да, миссиямды аткарайын, ошо мындай служение кылайын деген чечимге келдим да. Ошондой максатта да меникичи. Ооба. Гүлсара эже, сиз главный бухгалтерсиз, банкта? Жок, главный бухгалтер эмесмин, главный специалистмин. Главный специалист. Окей. Ооба. 3төр ошентип сүйлөгөндөн, адамдарды окуткандан рахат алат да, сиз ошо лектор болдум деп рахаттанып атпайсызбы? Но параллельно ошо психология да, то есть психологияны, нумерология да, цифровая психологияны акырындык менен алып чыгып, уже консультация, инстаграмыңыз полный да, только консультациялар. Консультация келген адамдарды личный сопровождение насаатчылыкка хотя бы 15 миңден болсо да 2-3 алып, полностью сиз менден окуп атып, параллельно ошо экөөнү болсо дагы алып, экөөнү монтип көрсөтөсүз, реалити кыласыз, көрсөтүш керек. Консультацияларды, ошо консультацияларыңызды сатышканды үйрөнүшүңүз керек. Через Инстаграм ошолор менен эме кылып. И, конечно же, это упаковка, потому что вы прям с нуля. Да. Все хорошо, Гульсара эже, түшүндүм. Так, кто следующий? Мен сүйлөй берейинби, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Роза айым. Сиз Роза айымсызбы? Мен Роза эже деп атам. Тең элебиз. Саламатсыздарбы? Кутман кеч баарыңыздарга. Бул жакта сиздерди көрүп турганымдан кубанычтамын. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Оштон болом.
Нишам инфопродюсер. Учурда эксперттерим бар, эксперттеримди запуск кылам. Мен бул курска келгеним себеби личный бренд дагы, анан масштабка чыгуу, дагы да өсүү негизи максатым. Туулган күнүңүз? 26-март 90-жыл. Да, конечно, результат аласыз сөзсүз түрдө. Кундуз Таштановадан окудум деген эле уже брендтебейм. Буюрса. Эксперттериңиз бар экен, эксперттериңиз менен таанышабыз, буюрса результаттары менен тыгыз дагы. Кандай нишада эксперттериңиз бар? Канча экспертиңиз бар? Азыр данный момент иштешип атканым педагог. Уже калган эксперттер менен уже договор бүттү, иштешпей калдым. Анан карап көрсөм, баарына эле иштей бербей, өзүмдүн личный брендиме да түтүп, анан өзүм деле курс окутуп чыксам жакшы экен деп ошото ойго келдим да. Мен ошентип, я за это топлю же, айтам го. Өзүңөрдү унутпагыла, эксперттер келет кетет, түбөлүк эч нерсе жок, силердин Ооба. убактыңар калат. Мен мисалы үчүн өзүмдү сатканда эң көп акча табам. Өзүмдү сатканда, өзүмдүн продуктуларымды сатканда, поэтому это круто, то, что эксперттер бар, это круто, но свой дагы, мисалы үчүн 3 айда бир, 4 айда бир насаатчылык кыласыңбы, онлайн, офлайн, как раз таки ошто да керек да. Анан же продюсер курсун ачып аласыңбы, это, конечно же, өзүңөрдүн желанияңарга жараша. Окей. Келиңиздер. Вы замужем, Розайым, балдарыңыз барбы? Ооба, 4 балам бар. Семейный. Оштун өзүндөсүзбү? Өзүндөмүн. Сиздер ошко качан келем дейсиздер ошондо? Азыр айттыңыз го. Ошко биз эми пландайбыз, потому что эмки 15 декабрга чейин эмки поток болуп, 15-ине чейин баардыгы сатылып бүтүп калыш керек, потому что 15-инен кийин адамдар жаңы жыл деп албайт да. Ошон үчүн жаңы жылдын астында 15-инен кийин только аудитория топтогон, подписчик топтогон контенттер чыгат январга чейинчи. Ошон үчүн биздин максат эмки поток как минимум 1 декабрда башталыш керек. Как минимум 15 декабрь эметиш керек. Ошон үчүн 1 декабрь баштасак, биз талдоо чеберини ноябрдын баштарында болуп калышы мүмкүн, же ортолорунда. Буюрса дейинчи. Ошондо жолуга эткенбиз анда. Барсак обязательно мен бүт окуучуларымды чакырам, силер эле эмес, бүт потокторду, андан сырткары каалоочуларды мастер-класс, эртеси өзүмө мастер-класс кылып калышым мүмкүн. Будем смотреть состояние и здоровье дегенде, эң биринчи бул эме да, ден соолуктун абалына. Так, ким бизде дагы? Мырзабыз каякта биздин? Үмүтай, давай. Пользователь Zoom деген ким? Всем здравствуйте. Можно на русском, да? Да. Ай, блин, я вас не слушаю. Так, давайте я представлюсь. Я мобилограф. Вот уже 4 года работаем с ФМЗД. После обучения я сразу пошла в ФМЗД, получается. На первом потоке универов училась наставничество. И вот сейчас я обратно пришла, потому что вот все эти годы я постоянно обучалась именно по своей нише, то есть мобилография. Видеосъемка, фотосъемка, постоянно повышала свою квалификацию. И сейчас, думаю, вот я теперь готова запустить свой личный курс. Вот, ФМЗД доверяет мне, даже дала своего эксперта Затман Джусупова, и вот их обеих, вот 4 года я уже снимаю. С вами со всеми очень рада познакомиться. Я вижу, собрались очень сильные личные бренды. И надеюсь, мы все вместе сделаем хорошие результаты и все будем кейсами Таштановой. Да. Ваши результаты — мои кейсы, поэтому я заинтересована, и вы тоже должны быть заинтересованы. Да. 2 айдын ичинде не обижаемся, потому что мен ничего личного, чисто профессиональный айтам, критика айтам, бетке айтышым мүмкүн, ыйлабайбыз, таарынбайбыз, потому что мен өзүмдү дагы туура ошол нерселерди угуш үчүн, билиш үчүн дагы окуйм.
Бул нормалдуу көрүнүш. Анан сүйлөгөндү, сүйлөшкөндү, жазганды дагы үйрөнөбүз. Бул эмнени билдирет? Кандайдыр бир ситуация болуп атса, кыйынчылык болуп атса, отуруп алып, отура бербей сүйлөп, жардам сураганды да үйрөнүп дегендей, жазып, айтып, группалаштар менен чогуу болуп дегендей. Маанилүү, бири бириңерди поддержка кылып, колдоп, чатыңар калат. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы саналаш дос, онлайн достор деп коебузбу, тууган болуп калсаңыздар керек 2 айдын ичинде. Келиңиздер, ким калды бизде? Нариман мырза, барсызбы? Уктай элексизби? Жок, бармын, күтүп отурам. Айымдарды угуп аябай мындай сүйүнүп отурам. Баардыгыңыздар менен таанышкандыгыма аябай кубанычтамын. Менин атым Нариман. Бишкек шаарындагы коомдук мунара оратордук чеберчилик боюнча окуу борборунун негиздөөчүсү, эксперти. Негизи Россиядан, анан кийин Казакстандан бул багыттагы өнөрдү тереңдеп сүңгүп кирип үйрөнүү максатында ал жактардан билим алып келгенмин. Учурда 1700дөн ашык студенттерге билим берген экспертмин. Мендер окуп чыккан, мындай окуп чыгып бүткөн студенттердин ыраазы болгондору дагы чындыгында аябай көп. Эми меники 13 декабрь 1977. Жалал Абад облусунун Аксы районунан болом. Анан бул жерге келгендин негизги максаты ушул окуу борборумду бир системага түшүрүү болуп атат да. Ошол системага түшүрө албай кыйналып келатам. Себеби дегенде бул жерде мен көптөгөн мындай нерселерди мен билбейт экенмин. Бул жерде мен өзүм оратормун, бул багыттагы билимди алып келдим, болду эми элдер окуй берет да деген ой менен эле баштап олтурмун. Баштап алгандан кийин көрүнүп отурат. Анан аргасыз ушул билим жакты толуктайын. Ушул жакты жакшылап эгерде Кундуз айым мага үйрөтө турган болсо, Кудай буйруса анан кийин кыйналбай масштабка чыгам деген мындай күчтүү максат менен ушул сиздердин араңыздарда отурамын. Анан Азамат. Кундуз айым, сиз жөнүндө азыр да эми билбейм. Мен сиз менен ушуну менен 3-чү жерде жолугушуп отурабыз да. 3-чү жерде жолугушуп отурабыз. Ар бир жолугушканда өзүнчө бир мындай ичим жылып ыраазы болуп отурам. Ар бир жолугушууда өзүнчө. Мына азыркы эле нерсени айта турган болсом да, менден үйрөнгөн нерсеңиздерди өзүңүздөрдүн курсуңуздарга кошуп, ошону жакшылап элге үйрөткөн багытта методиканы дагы ала турган болсоңуздар да мен каршы эмесмин. Наоборот, мен сүйүнөм деген сөздөрүн угуп отуруп, мындай жан дүйнөсүнүн тазалыгы, ниетинин тазалыгы күчтүү экендигинен мындай сүйлөгөн сөзүнөн эле билинип отурат. Ошон үчүн бүгүнкү азыркы баштаган сөзүңүзгө дагы ушунчалык ыраазымын. Кундуз айым азаматсыз. Чоң рахмат. Рахмат сизге, ошону да байкап, айтып атканыңызга. Себеби дегенде бизде азыркы заманда наставниктер көп. Кошпогула, турабагыла деп. Бирок мен айтам, өзүңөргө мээңерге эмне сиңирсеңер, эмнени алсаңар бергиле, кошкула, жазагыла депчи. Эң маанилүү ошол биздин жалпы элибиз өнүккөнү, ошол адамдардын аң сезимин да көтөрүп, общий баарыбыздын максатыбыз биз бир эмедебиз да. Ошон үчүн мен я не жадная на знания, колдонгула, мен методикамды жазагыла, мына насаатчылык өткөрүү деген ушул турбайбы насаатчылык деп акырындык менен билип баштайсыңар. Потому что 5 жылдан бери наставникмин, мына өзүңөр көргөндөй 21 поток Кыргызстанда мен деген күчтүү эксперттердин баардыгын чыгаргам. Болгону 3,5 жылдан бери психология тармагына келгенден кийин өтө көп көкүрөк кагып кыйкыргандан, иллюзияларды айткандан, только акчаны көрсөткөндөн алыстагам. Ошон үчүн өзүм Кудайга шүгүр, мына биякта өзүмдө сонун сатуулар болду. Параллельно бизде цифровая психология башталды, командам иштеп атат. Андан сырткары экспертимдин 150, Заткан Жусупованын 150 миңдик, 350 миңдик курстарын 3,7 миллион мына 1 октябрь башталды, 3,7 миллион болду. Кыргызстан рыногу азыр 1 миллион, 2 миллионго чейин жакшы запусктар, 1,2 миллион.
Эң алгачында 100-200 кылсаң 300-400гө чыга аласың. 300-400 кылсаң 800-900гө чыга аласың. Баардыгы акырындык менен акырындык менен көтөрүлгөн жакшы. Мен да башында убагында 15 миңден эле баштагам, акырындык менен 1000 сомдон сатчумун. Мунун баардыгы тажрыйба. Тажрыйба, анан албетте ниет. Ниетти дагы кичине бир аз моңдошубуз керек. Биз элге пайда бергибиз келгенде сонун результаттар дагы болуп баштайт. Ошон үчүн Кудайыма шүгүр, дайыма шүгүр кылыш керек да. Канча биякта Сүйдүмкан эжеден өтө сонун сөз уктум баягыда. Ар бирөөңүздөр мага дагы мугалимсиңер. Ар бирөөңүздөр мугалимсиңер. Мен как психолог карайм, мага кимдер келди, бул эмне, мындай эмнени адам Кудай мага эмнени көрсөткүсү келип атат деп өзүмө акырын суроо берем. Бул потокто кандай адамдар келиптир, ар бирөөңөрдөн дагы үйрөнөм. Жөн эле эмес да бул нерсечи. Ошон үчүн күчтүүсүздөр, баарыңыздар күчтүүсүздөр. Но бирок бул жактан эми иерархия боюнча баары бир наставник мен болуп аткандан кийин сабактарды өтүп, болгон өзүңөр кандай болсоңор окуучуларыңар да ошондой болот. Ошон үчүн ошону трансляция кылыңыздар, өзүңөр окуп атканыңарды көрсөткүлө. 40 чыктым, 50 чыктым, окуган кечпи дегендерге психологко барган кечпи дегенде кеч эмес. Мына өзүңөр көрсөтсөңөр кандай окуп атканыңарды, силерге дагы келишет. Насаатчылыкка, курсуңарга кеч эмес турбайбы деп. Мына жандуу практикумда көрдүңөр баарыңар мына. 75 жаштагы Айзада апабызды, чын билими күчтүү экен. Азыркыга чейин аябай мен продажа кылышым керек деп аябай мага личкама чейин жазып атат. Ошондой настырностьту каалайм. 75ке чейин биз да ушинтип окуйлу. Жаштардан окуйлу, өнүгөлү дегендей. Келиңиз, Жыпар айым барсызбы, Жыпар эже? Ким калды бизде дагы? Пользователь Zoom деген ким бул? Сары. Айжан. Айжан барсызбы? Жыпар эже барбы? Кулдуз айым өчүп калып азыр вообще тартпай атып араң тартты, интернетим зависать этип атат. Таанысыңарбы? Ушундай ийгиликтүү айымдардын жана мырзанын арасында, менин группалаштарымдын арасында отурганыма өтө кубанычтамын. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, менин атым Абдыразакова Жыпаркүл, 49 жаштамын. Өзүм азыркы убакта биринчи стоматологияда, детский стоматологияда медайым болуп иштейм. Туулган күнүм 28.08.1976. Бул жерден мен Инстаграмдан сизди көрүп, сиздин насаатчылардын арасынан сизди тандадым. Эмнеге тандадым? Сиздин билимиңизди, тажрыйбаңызды жана өзүңүздү сатканыңыз мага жакты. Рахмат. Бул жерден мен азыркы учурда Сибирь саламаттыгында дагы партнер болуп иштейм жана ошондой эле өзүмдүн квалификациямды көтөрөйүн деп балдар массажында окуп жатам. 5-уюну диплом алам. Анан бул жерге эмнеге келдим? Мен Инстаграмдан өзүмдү бүт чөйрөмдү алмаштырайын дедим жана ошондой эле Инстаграмдан Сонун сөз айттыңыз. Чөйрөмдү алмаштыргым келет деген сөз мага майдай жакты да. Потому что жака чөйрөгө келгенде башка бир дүйнөгө келип калгандай болушуп, ушундайбы деп такыр башкача да. Ошол сонун сөз. Туптуура аны адамдар уже окуп аткан, жакшы чөйрө каякта болот? Изденип аткан, окуп аткандардын чөйрөсүндө. Менде бир 64 жаштагы эже окуду эле, продюсер курсунчу, апашка. Анан кыздары Америкадан акча салчу да, апа окуу, ийне менен сайма сайбасаң дагы жакшы адамдар менен чөйрөсүндө бол. Жакшы адамдар, изденген адамдар каякта болот? Окуган жакшы адамдын чөйрөсүндө болушат. Айта бериңиз. Бул жерде мен эмнени ошо Инстаграм боюнча өзүмдү алып чыгайын деп атам. Бул жерден мен азыр бул жерде новичок экенмин. Анан ошо жаңы чөйрө менен бүт жашоомду өзгөртөйүн деп атам. Мен бул убакка чейин гос жумушта иштеп, чөйрөм башка болчу, действительно. Анан бул жерде мен жаңы экенмин. Анан Кудай буйрса, ушу ийгиликтүү
айымдар менен, мырза менен Кудай буюрса чоң ийгиликтерди жапкым келет. Сонун ким калды дагы бизде? Айжан айым. Россиядан, Камчаткадан барсызбы? Пользователь Zoom деген ким? NZ дейт. Так, баары сүйлөдүбү анда? Бул сары аватарка ким? Пользователь Zoom деген. Окей. Караңыздар, буюрса эртең саат 7-де бизде этнопсихолог менен Zoom болот. Сөз түрдө көрүп угуңуздар. Спикерлер кантип выступать этет экен, мен айтырган сенби? Упакуйся, пожалуйста, тогда. Анан бизде Айжан жок, Нуржамал жок экен, 1 жылдык насаатчылыктан Нуржамал жок. И Айжан, Камчатканын убактысы, по-моему, артта беле же астыда. Ошон үчүн Камчаткадан окуп аткан Айжана жок, продюсер. Так, бизде эмне болуп атат? Ар бир понедельник бизде сабак болот. Өзүңөрдүн да оюңарды жазып койгула сөз түрдө. Азыр деле жазсаңар болот чатка. Саат 3-тө 15:00 же болбосо кечки 19:00. Мен ойлойм саат 15:00 ыңгайлуу деп, 2 саат убактыңарды бөлүп, анан сабак учурунда сөз түрдө жазып, угуп турсаңар жакшы болот. Такыр болбосо, шартка байланыштуу болсо да, хотя бы наушникти коюп алып, эмне болуп атат угуп турушуңар керек сабак мененчи. Анан албетте берки продюсер курс жана сатуу менеджер же башка курстарды деле доступка ачып берем, ар бирөөнүн тарифине жарашачы. Но самый главный ошо жандуу энергия да. Мен жаңы нерселерди Zoom аркылуу жандуу, живой энергия менен берем. Ошол нерсе маанилүү. Анан пятница күнү өзүңдүн сурооңду берип алып чыгып кетпей, элде эмне көйгөй болуп атат, элге кантип жооп берип атат, балким ошого айтып берип аткан нерседен өзүңөргө инсайттарды ала аласыздар. Силер дагы буюрса ушинтип окуучулар менен, эл менен иштешкенде кантип иштеш керек, кантип сүйлөш керек, кантип эмечиш керек, мунун баардыгы опыт, тажрыйба. Ошон үчүн Zoomбу, аудио практика болуп калабы? Мага аудио практика аябай жагат. Любой жумушуңду кылып атып, окат кылып атып деле аудио менен сонун практикаларды жасап, клиент кардарда болуп, сонун нерселерди үйрөнсөк болот. Потому что бул нерсе баарыбызга керек. Практикага менин командамдын сатуу бөлүмүнүн башчылары да катышат, куратор дагы болот. Ар жума сайын ар кандай болот да. Бул нерсе маанилүү деп ойлойм да. Өзүңөр клиенттин ордуна болуп, сатканды дагы үйрөнүп, аудио практикада мен көбүнчө сатууга басым жасайм, потому что келип туруп эле дароо Инстаграм даже жок болсо деле сатууларды кыла берсе болот, WhatsApp'тан, сүйлөшүүлөр аркылуу и так далее. Вот. И албетте силер менен жандуу жолугушууну мен дагы күтүп атамын. Мен өзүм дагы жакшы көрөм жандуу жолугушууларды жана жандуу жолугушууда эң негизгиси бул жакта мен айтып келем дайыма, өзүңөр кылбагыла. Мына момундай адамды ал, момундай кылып иштет депчи. Лучше делегировать, да, это очень важный момент. И араңарда дагы ошондой айымдар, мырзалар көп экен, ошону кантип иштеп ишке салып, аны менен кантип иштеш керек дагы ошону дагы айтам. Ошону айтам. Өзүмдүн полный секреттеримди, фишкаларым менен бөлүшөмүн. Сонун зумдар болот, сабактарды өтөм жандуу. Андан сырткары жаздырылган сабактарымды дагы доступка берем жарым жылга, 9 айга чейин, тарифке жараша. Ачык болуңуздар, активдүүлүк чатта көрсөтүңүздөр, сөз түрдө ссылкаларды сүрөтүңөр менен жана суроолорго жоопторду жөнөтүңүздөр. Чатка баарыңардын аккаунтуңарды куратор собирать этип кошуп туруп, сообщение кылып улам сайын жөнөтүп турат. Эмки жума, аркы жума өзгөрүп калышы мүмкүн, потому что өзгөрөт сөздөрү, никтериңер, аватаркаларыңар. Ошол, самый главный ошол. Бул жөн эле обучение эмес, бул еще трансформация. Мен как психолог, как коуч катары дагы иштешем бул жакта. И самый главный это как психолог катары дагы коучинговый модель менен да иштешем. Сонун спикерлерибиз бар, жандуу да келет, онлайн да келишет. Оффлайнга чейин онлайн келип силерди уже даярдап, андан кийин оффлайнга келишет. Октябрда эмне пландап атабыз? Получается, эмки суббота биз жолугабыз. Балким пятница, суббота же болбосо суббота точно жолугабыз. Вот. Караколдук Салтанат айым жок экенсе, келбей калыптыр почему-то. Таанышпай калдык,
3-4 айым бизде отсутствует. Но мен ойлойм дагы жолугабыз деп. Эгерде алыстан келчүлөр бар болсо, анда 2 күн подряд обучение эртеден кечке кылып салсак болот. Ал жөнүндө мага сөзүңөрдү айтышыңыздар керек. Мен рекомендуйм, мен менен ошондой 1 күн, 2 күндүк обучение болгондо региондордон бери келип окуңуздар. Мен полный 2 ай онлайн эмне окуйбуз берем. И баары бир жандуу мен жанымда жүргөндө полный бересиңер, суроолорду үйрөнөсүңөр да, көрөсүңөр. Ошол эле жандуудан нейрофотосессияларыңарды, чат-ботторду, башка нерсенин баардыгын үйрөнүп алганга. Анан мен бир нерселерди берем, бирок айтам, бул сизге кереги жок, сиз муну мындай кыласыз. Бул сага керек, потому что сен продюсерсиң, мону үйрөнүп ал, момундай иштеп кет деп, Ошон үчүн ар бирөөңөрдүн стратегияңыздар ар башка, өзүңөрдү башкалар менен салыштырбагыла. Бул жакта чалынып жыгылып 5 жылдан бери жүргөндөр бар. Кээ бирөө 1 ай эле болуп жаңы киргендер бар. Кээ бирөө 1 жылдан бери жүргөндөр бар, Анан мисалы үчүн бул жакта продюсер бар, тиги болсо финансовый эксперт бар, 2 жыл тынууга алып декреттен чыккан. Анан мырзаларга негизи жеңил. Анан мен абдан сүйүнүп атканым бул бизде ушундай сонун гүлдүү бакчада биздин кандай десем мырзабыз, биздин жаныбызда биздин энергиябызды көтөрүп дегендей мырзабыз бар. Бул абдан сонун. Абдан сонун, потому что мырзалар бар, береке бар дегендей, мырзалардын тапканында баары бир берекелүү болот. Ошон үчүн биз сүйүнүп атабыз, бизде ушундай бир мырзабыз бар экенине. Мен айтып кеткендей эле Бишкектегилерге өздөрү бир 40-50 кишилик бир ар бир эксперт, спикер болуп сүйлөөчү жакшы бир ушу октябрдын аягына чейин мастер-класс кылсак болот, Аудиторияны алып келип, не только чтобы продавать, но и оттачивать знания свои и выступать этип, көрсөтүп өзүңөрдү. Ага чейин албетте мастер-класс өткөргүм келип атат, же болбосо ушундай бизнес завтрак кылгым келип атат, кундуз 10 адамга. Ошол 10 адамга мындай насаачылык саткым келип атат, 10 миңден эле 15 миңден деп. Кантип ошол нерселерди өзүңөр да идеяларыңарды ишке ашыруу максатында дагы жазап, идеяларыңарды айтып, колдонуп, баштасаңар болот. Анан албетте кимге продюсер курсун ачтым, көрүп, конспекттегиле, көрүп, конспекттебесеңер дагы бир краем уха угуп койсоңуздар болот, потому что аякта сатуулар бар, полныч. Анан мага эң биринчи сатуу десеңер, анда сатуу менеджер курсун доступ ачылса, ошону хотя бы угуп чыккыла, инсайттарды алып. Даже бир совет, бир кичинекей совет 2 эсе, 3 эсе сатууларды көбөйтүшү мүмкүн. Анан аракарда продюсерлер бар экен, эксперт керек, мага эксперт менен да иштешким келет дегендер бар болсо, мага да жазып койгула. Мен сториске чыгарып, же болбосо мурун мага жазып жүргөн, продюсер керек деп жазып жүргөндөрдү номерлерин силерге берем. Алардан минимум 30 миң, 50 миң фикс алып, 2 ай иштешип, 30, 40, 50% доходун алып иштешип көрсөңөр болот. Сразу эле силерде окупается обучение. Такша алсаңар болот. Именно алардыга ошо алып аткан билимиңерди прям менде окуп аткан маалда прям можете эметип тестировать. Түшүндүкпү? Вот. Ошондой жаңылыктар. Максаттарыңарды дагы бир ирет максат сабагын көрүп туруп, Телеграмга ошол максат сабакты салам. Ошону көрүп туруп дагы анан жазсаңыздар болот. Ошол сонун болот го деп ойлойм, потому что ал сабакта мен айтам да, максатыма жетсем өзүмө эмне белек бересиң деген. Мозгко сигнал бериш керек. И ошону сүрөткө коюп алгыла, аватарга и так далее. Баардыгын анан биз өзүбүздүн денебизге, мозгубузга знак бербесек, анда дене дагы, мозг дагы отказ бере берет. Анан акча тапсам карызымдан кутулам. Бул максат эмес, акча тапсам күйөөмдүн карызын жабам дегенде өзүңөр да иштегиңер келбейт, отказ боло берет. Ошон үчүн мотивация өзүңөрдүкү личный болуш керек да, мощный. Вот. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылык билдирем. Азыр мен чаттан да опрос кылам. Ар бир зумдан кийин инсайттарыңыздарды жазыңыздар сөзсүз түрдө. Инсайт деген бул кандай эмоцияларды алдыңар, кандай сезимдер болду. Андан сырткары ошол эмоция, ошол энергия менен стористерге чыккыла, акырындык менен чыккыла, кылгыла дегенде элпек болуп кыла бергиле. Сүйүнүп алып эле кыла бергиле, жаза бергиле. Ошол кичинекей нерселер эмне үчүн Ызаткан Жусупова менен 5 жылда мына ийгиликтер жаратып атам. Эмнени айтсам кылат. Мону кылыңыз. Азыр болсо БГУда окуп атканыңызды, Россияда Московский университет психологии, психоанализа окуп атканыңызды көрсөтүңүз.
өзүңүздү окуп атканыңызды көрсөтүңүз. 45-ке чыгып мен да окуучумун дегенин көрсөтүңүз. 45-ке чыгып мен университетке тапшырдым, жүрөгүм каалаган кесипке тапшырдым дегенин көрсөтүңүз деди. Көрсөтүп, ооба, хоп, окей деп турат да. И мындай осознанный адамдар менен, мисалы үчүн там мен 45-темин, сен 35-тесиң, 10 жаш кичүүсүң дебей, баардыгын кыла берген үчүн у нас получается. Кыла бериш керек да. Ошол кичинекей кирпичиктин баары, пазлдын баары ушундай результаттарга алып келип атат. Анан албетте эксперт өзүнүн ишин жакшы билсе, не стыдно продавать. Өзү дагы уялбайт, билими күчтүү болсочу, аны сатып аткан адам дагы уялбайт. Ошон үчүн биз силер азаматсыздар баарыңыздар. Аябай азаматсыздар, себеби дегенде изденип, биринчи кадамды уже таштап, аракеттенип келип атканыңар эле уже батырсыңар десем болот. Анча-мынча дивандарга жаткандарга караганда, Ошон үчүн Кудайым буйрса, у всех аккаунттар сонун болуп, сонун болуп иштеп, мен кандай иштесем Инстаграмда көрүп атасыздар, Каякта жүрбөйүн, постоянно мен өзүмдүн аккаунтум айтпай эле коеюн, тиги психология баракчам тынбай иштейт. Заткан Жусуповдун баракчасы тынбай иштейт. Ошондой системага баарыңыздар келесиздер деген ойдомун. Албетте мен наставничестводагы эксперттерди өзүңөр кылгыла дегенден алысмын. Наоборот, мен өзүм балдарыма, мисалы үчүн, эң самый лучший берем да. Ошон үчүн сразу айтам: сен кыйналба, андан көрө монча акча төлө да, буну жалдап ал, дальше ошо менен кете бер. Бир адамга андан көрө 5.000, 6.000 берип, СММ кылып, бир айда 1-2 жолу мобилографка барып тартып, рилстерди кантип тартам, ошонун баарын эң токотер жерлерин үйрөнүп алып, калгандарын уже делегировать этип, только масштаб кетиш керек да, только продажа Инстаграмда качать этиш керек, болду. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, мына эч качан кеч эмес. Заткан же мага, мисалы үчүн, мына 40 жашында психологияга келген, мен 30 жашымда келгем. 30 жашымда психологияны окугам, бирок 32 баштап, 31 жашыман баштап анан окуп баштадым. Буюрса жакын жаңы жылга чейин дагы ошо психология тарабында окууга дагы барам. Ошондуктан билбейм, окуган сайын өсүп атам, иши кылсам мен абдан кубанып атам. Силерге ыраазымын, мен дагы баарыңыздарга ыраазымын. Тандооңуздарга, менин энергиямды жактыргандарга, баары бир мына өзүм опытымды айтып кетейин. Канча бир башка ропторду алып көрдүм, башкаларды окуган күчтүү экен, жакшыдан окуду деп. Бир запуск, 2 запуск бүткөндөн кийин таштап кетишет да, кетип калышат. Баары бир мени тандап, менин энергиямды жактырып, мага келген адам мени наставник катары сыйлап турат экен да. Мен өзүмдүн опытымда айта алам, өзүң сени жактырып, сенин курсуңа келип окуп, сенин жаныңда жүргөн адамды таптап алып туруп жаныңа алган оңоюраак экен. 4 жылдан бери, 3 жылдан бери жаныман кетпегендер көп. Ошон үчүн мен бул менин опытым, тажрыйбам. Албетте бул жаатта тажрыйбам көп болгондуктан баарыңыздар менен бөлүшөм. Анан менин насаатчылыгым 2 ай менен эле бүтүп калбайт. Бул түбөлүктүү менен достук мамиледе болуу, чат таркалып, клубка кошулуп, ошол жакта ар дайым колдоо. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта Айтурган отурат, 3-4 ирет мага келип атат. Жайында болгон насаатчылыкта мага 3 ирет, 4 ирет келген наставничестводагы кыздарым бар. Эң кызыктуусу мага мени камчылачы деп келишет. Мени урушчу деп келишет да. Чоң эжекелер болсо деле. Анан заткан же тамашалагандай, Кундуз бул тепкилегич, бул продюсер, бул тепкилегич, бул наставник, бул сени ойготкон адам дегендей да. Мен абдан сүйүнөм. Эгерде окуучулар 3 ирет, 4 ирет кайра келип атса, демек бул дагы өтө жакшы показатель деген ойдомун. Ооба, сиз күчтүүсүз деп айтпай эле койгучу. Азыр Алматыда жүрөм, өзүм жалгыз сезип атам, ушунчалык күчтүүмүнбү депчи. Баарын өзүм бүтүрүпчү. Бактылуу болгум келет, бактылуу, күчтүү, да. Так, эмне дейбиз? Албетте бул да сонун показатель. Сиздер дагы сонун трансформация, энергияларды алып, эң негизгиси ожидание. Без ожидания, мына реальный максат коюп, аракеттенип баштайлы. Албетте. Анан албетте бири-бирибизди поддержка кылабыз. Ошол, дайыма ачык болуңуздар, мага айтыңыздар, дароо эмне болуп атат, кандай болуп атат ситуация.
личкама жазып, сөзсүз түрдө биз колубуздан келген мен, командам, чоң командам менен албетте аракет кылып сиздерге да жардамдашабыз, жардам беребиз. Өзүңөр да камчы салдырбай 2 айдан кийин өзүңөр татыктуу болуп алып кеткенге дагы албетте аракетибиздин баарын беребиз да. Вот. Албетте хочу для вас классные результаты. Канчалык окуучулар канчалык результат алган сайын ошол результатка 10 адам, 20 адам келет. Бир ыраазы болуп кеткен кардар 20 адамды алып келет аркасынан. Бир нааразы болгон 20-ны качырат. Ошон үчүн бирок адам өзү неме да неблагодарный болот да, пенде өзүчү. Ошон үчүн адамдардан эмес, жараткандан. Мен бербейм, жараткандан сурагыла. Себепчи болом, билим берем, инструменттерди берем, действие кылабыз, аракеттенебиз, макулбу? Жүрөгүңүздөр каалаган нерсени бул жака да келип калганыңар жөн эмес да, жүрөгүңөр каалап Кудайдан сураган нерсеңер мына ушул жака алып келди десем болот. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы көрөм. За то, что вы уже со мной. Бизде 3-4 айым жок экен. Бирок дагы да буюрса тыгыз байланышып сабактардан көрүшөбүз деген ойдомун. Сөзсүз түрдө сториске чыгыңыздар, чыга бериңиздер, тупо чыга бериңиздер. Азыр боеном, жазанам дебей эле ушундай окуп атам. Азыр Инстаграмды, личный бренд, сатууларды үйрөнүп атам. Момдай окуу. Азыр момтип жазып атканыңарды, конспект жазып атканыңарды коюп алып, ошону мынтип факты менен окуп атканыңарды көрсөтүп, потому что сөздүн ачыгы кээ бир окуучуларым Кундуз Таштановадан окугам, насаатчылыкта ал берген окууларды берем. Эми мына Айтурган деле өзү айтып калат. Кундуз Таштановадан окудум деп өзү дагы сатып калат. Ошондуктан, пожалуйста, я только за. Самое главное, ошол айтып атпаймынбы? Ошону дагы акырындык менен трансляция кылып көнө бергиле. Силерге окшогон 40-50 жаштагы эжекелер келип деле азыр тынбай сторис жазап тырсылдаган эжекелер да. Тынбай сторис жаза калып, рилсте өздөрү жазашып, шуулдашат да. Эч кандай СММи жок, продюсери жок. Ошон үчүн алар хотя бы айына 100 000, 150 000, 200 000ге чейин продюсер жок эле иштегенди. Өзүм эле сатуу кылам 3-өнө, 4-өнө 50 000ден. Өзүм эле сатам, өзүм эле мону эметем. Бир айда бир жолу мобилографка барып видеолорго түшүп коем дегендер да бар да. Ошон үчүн бул өзүңөргө жараша. Макулбу? Баарыңарга рахмат. Бейпил түн. Буюрса эртең саат 7-де психолог менен, этнопсихолог менен Zoom болот. Пятница. Кундуз суроо берсе болобу? Могу эртең саат 7-де башталган жатпайбы Zoomчу? Ошону 7 эмес 7:30 кылса болобу? Эмне үчүн? Эми мен жолдо болуп калам да, ушу 7:30 7:30 өтүп анан келем да. Мындай кылсаңыз болот. Ал деген эме да, ал деген приглашенный спикер. Кээ бирде биздин спикерлерибиз 3-тө бошойм, 12-де бошойм, 3-тө өтүп бере алам деп калышат. Сиз наушникти салып алып эле уга бериңиз болду. Не обязательно монтип отуруп алып, тиги мынтип алып. Нет. Өчүрүп коюңуз камераны, микрофонду өчүрүп коюңуз. Же мынтип деле угуп алып, мынтип угуп, главное наушник менен жумушта болсоңуз да, наушник менен угуңуз, самое главное, ошондо угуңуз. Жумушта болсоңуз дагы угуңуз. Всё. И мисалы үчүн 7-де башталып атса, наушникти салып, наушник алгыла, наушник менен салып койгула да, үйүңүзгө келгенге чейин уга бересиз, тамак ички чейин коюп коесуз, хотя бы угасыз да. Укканда дагы мейли 100% болбосо дагы 30-40% кирсе дагы кирет. Анан запистер бар менин зумдарымда. Бүт запистин баардыгы силерде калат, сакталат. Канча болсо Телеграмга бүт жүктөлүп турат. Телеграм каналга токотер нерселерди, гайдтарды, зумдарымды жүктөйм. Берки доступтагы курстарды дагы ар убакта, особенно тройкалар, ар убакта ачып алып укканга дагы силерге ыңгайлуу болот. Бирок фокусту пока менин окуума, бонусный курстарды дагы ачып доступ берем. Может быть, курстар бүткөндөн кийин берсемби деп да ойлонуп атам. Силердин фокусуңар бир жерде болсун деп атам. Ошол. Анан андай психолог, оратор, мырза психологдор дагы келет буюрса, запистери болот. Как минимум запись. Но эң башкы нерсе, токотер нерсе менин зумдарыман калбагыла. Макулбу? Мен сабактарыман калбаш керек. Мен анан окубаган двоечницалар жаман көрүп баштайм деп жүрбөйм. Тамаша. Анан жанагы эмедечи, жанагы 10-унда, 11-инде же болбосо воскресенье деп атпайсызбы? Эмкичи ошо воскресенье 12-си болуп калат экен да ошо. Воскресенье эмес, могу 10-у, 11-и болсо жакшы болот беле деп атам да. 12-си болсо мен да момента албай калат экенмин. 12-си мен и так Караколдо свадьбага барам, 11-и, анан эмки воскресенье 19-у болушу мүмкүн.
19. Аха. Мен экөөнү 2 күн билбейм, дагы биз анализдеп куратор дагы жазып чыксын баарыначы. Анан эгерде баарына 2 күн подряд ыңгайлуу болсо, анда 2 күн подряд кылып салам. Просто мен ойлоп атам, что 2 күн кыйналып калышат го, 1 күн кылып туруп анан эс алып 2 жумадан кайра экинчи ошондо суроолор да көбүрөөк болот деп ойлоп атам да. Анан көрөбүз иши кылса. Эми көрөбүз, өзүңөр жакшы окуучулар болуп, аябай жакшылар кылсаңар, мен эки эле жолугуш эмес, может дагы бонус подарить этем, дагы жолугушуу кылам. Өзүңөргө жараша. Адам өзү кандай болсо ошого жараша. Ошон үчүн аракеттенгиле, анан монтип эме да жанагындай жөн эле бир кичинекей нерсени раздувать этип, проблема кылып, не надо, легко относитесь. Менин эң лучший кейстерим даже менин эле сабактарыма катышып, курсту карабай эле, дароо эле сатып, жан талашып иштеп баштагандар эң жакшы кейстер болгон. Ошон үчүн сабакка катышпаса дагы результат кылып, жан талашып атса, мону мындай кыл, тигиндей кыл деп, өзүм эле ошол жактан наводкаларды берип, эми ушундай болот да, баардыгы эле зумга катыша албай калган күндө дагы результат жаратып атса, кайра жакшы. Дароо. Анан мен айтам да, бир эме өзү деле окуучу алып көрсүнчү, 2 окуучу алып көрсүн, 3 окуучу алып көрсүнчү, мендей болуп окутуп көрсүнчү. Менин да жон теримди сезип көрсүнчү дейм да, потому что эми окутканда дагы ал дагы сезет. Ошо эмгекти баалайт дегендей. Ошон үчүн мен ар бирөөңүздөргө, конечно, радуюсь за ваши успехи. Канча сатуу жазып атасыңар, эмне кылып атасыңар, сөзсүз түрдө бөлүшүп тургула, күнүнө отчеттор жазып тургула. Мен бүгүн мен молодецмин, мен азаматмын, мен мону кылдым. Мен бүгүн 3 сторис жазадым, рилс жазадым. Мен бүгүн бул сабакты конспекттедим деп отчет жазып тургула. Мен куда вы движетесь, эмне кылып атасыздар, көрүп турушум керек, отслеживать этип. Отчет мен үчүн эмес, сиздер үчүн. Вот, анан араңыздарда улууңуздар да бар, сулууңуздар дагы бар дегендей, бирок кичине ошол нерсени аракеттенип кыла бериңиздер. Эмеде каршылыктар болот, но жаза бергиле тупо. Мына мисалы үчүн мен Алматыдамын, бул отельде араң таап келдим, жаанда калдым, сабакты жылдырдым, интернет мага симка туура эмес сатып коюптур, акчасы жок симка сатып коюптур. Аны бүт эме кылып, чуркап, бояка кирип, онткиче канча каршылыктарды жеңип, но кылып атам да. Жатып атамбы, умтуп атамбы, кыла бериш керек да. Эч идеальный момент болбойт, аракеттене бериш керек. Анан сразу өзүңөргө мен идеальный кылбайм. Мен 3 болсо дагы күнүнө бир нерсе чыгарам, ону жазайм. Мен күнүнө бүт сабактардын баарын шытыратпасам дагы бир 2 сабагын көрөм. Мисалы үчүн мен деле ошондой окуучумун да, азырчы сабактарды сатып алып, күнүнө хотя бы бир сабак көрөм, угам деп эле ачып коюп, 1-2 сабак 10 мүнөттөн угам да. Ошондо мага ошол нерсени жеңиш оңой. Вот. Өзүңөрдүн сезимдериңерди катпагыла. Мага мен мисалы үчүн сүрдүү көрүнөсүң дешет, көбүчү мага айта албаганыңарды кураторго айткыла. Куратор эме бар, атайын силерге психолог бар. Вот. Анан ошол аракет кыла бериш керек. Аракеттене бериш керек, любой ситуацияда. Макулбу? Берсем болобу? Болот. Эмеде жана сторис тарткандачы окуп атам, минтип атам, тигинтип атам деп ошо сториске киргизгиле деп атпайсызбы? Анан мен эмеден стористи мындай деле тартып киргизип эметип калам. Ананчы эме болуп атам да, азыр мындай кичине мындай ыңгайсыздык болупчу. Азыр эми мен иштеп атам да, иштеп аткан жумушум бар. Анан мен азыр мен мынтип окуп атам, тигинтип атам деп эметкенден мындай коллективмен иш кылса ошондон кичине Эмнеге? Ыңгайсыз эмес бул, ыңгайсыз эмес. Сиз аларга караганда оозун ачып, алар жүрөт дагы эле ошол системада. А сиз окуп атасыз, психологияны окуп атасыз, жеке брендти окуп атасыз. Сиз жумуштан сырткары маалда окуп атасыз керек болсо. Сиз эмне өнүгүүгө окууңуз жокпу? Кылыңыз. Выходите из этой рамки, вам уже 50, куда еще дальше? Жарайт. Скажите, да, я буду развиваться, все. Вообще мындай ничего не надо. Кылыңыз. Инстаграмы скоро вообще жалтырап, вообще там сонун рилстер надо будет, таргет кетет. Таргеттен көрүшөт сизди. Ооба, блогер болууну чечтим, да, деп коюңуз ошентип. Болот, сынагандар болот, башында сүйлөйт. Ну и что ж? Вы знаете, канча аял мага келип атат, 50-гө чыгып, 60-ка чыгып, мен да чыккым келет, сүйлөгүм келет, элдерди окуткум келет дегендер море. Кимиси келип атат, кана чечим чыгарып. Зато силер келип атпайсыздарбы? И вообще эч кимди укпагыла. Все, максат алдыңарбы, артка кетпейбиз, дальше все, идем вперед.
Инстаграмга как минимум жылтырап сонун болуп калыш керек. Рилсиңерди силер өзүңөр отуруп алып монтаж кылбашыңыз керек. Сиз ал деңгээлде эмессиз. Сиз барасыз лучше мобилографка 3000 5000 бересиз дагы лучше ошол рилстерди тартып коесуз, все, ошол даяр нерсени чыгарып турасыз. Стористе өзүңүздүн энергияңыз негизи эксперттер ушундай да, постторго, рилстерди тартып келишет 1 айга вперед, а стористерди энергиясы менен өздөрү алып барып коюшат. Все, ошондой иштейт. Поэтому сиз вообще эме болбоңуз. Вообще карабаңыз аны. Сиз эмне окуганы, психологко барганы, психология окуган окууңуз жокпу. Сиздин өзүңүздүн ал ограничивающий убежденияңыз да. Мисалы үчүн, мына бүгүн 1 октябрь, менде наставничество баштады. Менде жакта психология курс башталды. Заткан Жусуповдун укмуш курстары башталды. Укмуш аялдар келип атат. Эмне үчүн мен өзүмдүн бияктагы окуумду, Алматыдагы врачка болгон приемумду үзүшүм керек экен? Менин окугум жокпу эмне? Менин жашоом улана берет. Мен Турцияга көчүп кетсем деле окута берем онлайн. Это ограничение только в вашей голове. Инстаграмдан азыр надо будет, мен сетевойго планым жок, бирок сетевойго кирип бизнес завтрака чакырам деп баарын чакырып, же болбосо офлайн Bella Stella Home деп дүкөн ачып туруп Кытайдан товарларды, постельный белье, бир нерселерди ташып алып келсем эмнеге болбойт бекен? Болот. Бир аккаунттан эмне үчүн бизнес баштаймбы? Это ограничение только здесь. Мен аны ачып деле аны деле иштете берем. Вот это депчи. Ошон үчүн эч антип эметпеңиз. Мен сабак окуп отурат, типа окуганда эмне? Бир жумада ашып кетсе понедельник, понедельник сабакта отурат экенсиз, зумду уга бересиз, наушникти салып. Мен банкта иштегем, эже ВЦФда иштегем, Кыргыз кредитте иштегем. Бизде эң жакшы сатуучу Элина менеджер 43 жашта. Микрокредитный компанияда иштейт. Тиги эмнелер ноутбугунан эмесинен компьютерден WhatsApp вебти ачып алып сатат. Эң жакшы сатуучу. Бияктан сатат, клиенттерди мынтип коет дагы, бияктан WhatsApp'тан отуруп сүйлөшө берет. Мынтип наушник салып алып, ол эле бүт аякта да иштейт, биякты да сатат, куратор да болот. Она все успевает. Я в шоке просто. Она эң жакшы зарплата алган Элина эже да. Анан я думаю, что эме да, сиз азыртадан ушуну параллельно алып, түптөп өзүңүздү башташыңыз керек. Кетпейсиз, 1 жыл, 2 жылга чейин кетпейсиз. Наоборот, ошол коллективдин баары давай ко мне на консультацию деп коюңуз. Давай мага консультацияга кел. Сага символический 500 сом деп аларды разбор кылып, алардын отзывдарын алып, ушинтип башташыңыз керек. Да, я сейчас обучаюсь на нумеролога, на цифрового психолога обучаюсь. Мне это нравится. Да, я хочу мне очень нравится и в жизни помогает. И я хочу тоже, это моя вторая профессия. Мен банкта иштегенде деле ошондойлор случайлар болчу. Да, круто, я этим занимаюсь, да, я этим учусь деп, это наоборот круто. А то, что сиз аябай мындай правильный болуп, мен жумуш убактысын алып атам, потому что сиз күнүгө сабак болбойт да бизде. Тажатып салбаймынбы мен анда адамдын баарын күнүнө сабак бере берсемчи. Аягында пошла ты к черту деп мени сөгүп силер. Ошон үчүн бизде понедельник сабак, пятница суроо жооп, а кечки маалдарда аудио практикалар болот, куратор менен 2 жолу. Ашып кетсе 1 саат просто эмне кылдың, ким эмне кылды, кандай сатуу. Мисалы үчүн сиз сатасыз, ал карды тигит, жыпар эже сиздин клиентиңиз болот да, типа эмне бересиң, анан эмне результат алам деп кардардай болуп, бири-бириңердин ролуңарды ойноп, или там Нариман практика. И сиз Нариман Байкеге мисалы үчүн барасыз, оратор курсуң эмне, насаатчылыгың эмне деп ана баары угуш керек да, ал кантип сатып атат, анан бүткөндөн каталарды айтып бири-бириңерди сатып, бири-бириңерге сатып ар бирөөңөр практика кылышыңар керек. Такша алышыңар керек, это нормально, отказ алып и так далее, да, это нормально между собой. Поэтому вообще не переживайте. Ушундай ойлоруңуз бар болсо мага дароо айтыңыз, мен айтам, мондай кылыңыз деп. Сен эле калдың психолог болбогон эмне деди, чат GPT жаныңызда. Кантип жооп берейин деңиз, айтып берет дем эле. Мага жазыңыз, мен сизге айтам, монтип жооп бериңиз деп. Вообще не переживайте. Вообще бир нерсе эме барбы, мне говорите сразу, группага жазыңыз. Анан мындай да, ошол эметип, адам өзү ошол нерсени кыла албай, бизде дагы жана именно талдоо чеберине дагы бүт 40, 50, 60 жаштагы айымдар келет. Анан айылдан окуган эмелерди сен эмне калдың психолог болбой, сен окуп атасыңбы, окугандан уялам, ошо көрсөткөндөн уялам дегендер да келет.
Ошон үчүн наоборот, аларды ким сынайт? Өзү ошондой боло албагандар сынайт. Менде деле мисалы үчүн башында күйөөм айтчу да, 30га чыктың, чоң эле катынсың, тикток тартпа, балдарды көрсөтпө дечи. Анан мен унчукпай эле ошол нерсемди унчукпай эле кыла бердим, потому что күйүп бышып, күйөө бул эң жакын адам жана эң жакын душман деген туура да. Бир көзүңө жоо дегендейчи. Бир карасаң эң жакын адам, бир карасаң эң жакын душман деп жөн айтылбаган. Биз жүрөгүбүз менен күйүп бышып айтып алганда, эмне кылдың, анан эмне кыйраттың дешет экен да элдерчи. Ошон үчүн молча результат кылып эле, акырын эле иштей берсеңер, анан аны өздөрү келип анан колдоп башташат. Азыр тим эле мисалы үчүн бир жумага окууга кетемби? Ооба, акча бербесе дагы балдарды карап алып калып колдоосу. Азыр мен биякта жүрөмбү, балдарды карап колдоосу. Бул дагы колдоо да. Мисалы үчүн мешать этпегендиги, сүйлөбөгөндүгү дагы эме болсо дагы колдоо. Поэтому эркектер, башкалар результаттарды көрүп баштаганда өздөрү уже эметип баштайт. Мына мен баштап атканда баары каткырып шылдыңдачу эле, сен эле калдың блогер боло элек деп. Азыр баары сендей болгубуз келет дейт. Үйрөтчү, кантип кыласың? Кантип сендей болуп акча табабыз? Кантип сендей болобуз дегендер азыр. Мен тууган жакындарым менен көп иштешпейм. Аларга трансформация да бере албайм. Сый мамиле, ортодо мамилени сактагым келет. Ошон үчүн окуучуларыма же башка жактарга эметем, албетте. Вот. Ошол. Анан мен эме да, не в обиду, но силер билесиздер, мен эми канча 5 жылдан бери көп аялдар менен иштейм да. Заткан эженин окуучуларын дагы окутам. Аякта да иштейм, аякта өтө көп аялдар, айымдар келет. 40-50гө чыкса дагы до сих пор детский позицияда жүргөндөр бар, таарынып, көптү жашаган эмес, көптү көргөн неме деген чын экен, бирок ошо суранам тоже силер дагы билимдерди алып, албетте да жакшы кеңештериңерди дагы берип, бирок кичине бир окуучунун позициясында болуп короналарды чечебиз, короналарды чечип, аракеттерди кылып баштайбыз. Анан ишеним, наставникке болгон ишеним. Адам жакпаса сөздөрү өзү раздражать эте берет. Ишеним бар жерде жакшы результат жаратышта сонун болот да. Ошол нерсеге ишениш керек, дегендей кылыш керек, жазап, аракет кылгыла сабактарды. Именно менин сабактарыман калбаганга, мен менен жолугушуулардан калбаганга. Мен силерге сонун дагы тиги программада жок нерсе, трансформационный оюн психологиялык тараптан арома баллды уюштуруп берип атам. Аны дагы убактысын карайбыз, силерге дагы ыңгайлуу болуу максатында, жумушуңарга тоскоолдук болбош үчүн. Баарыңар иштейт экенсиздер. Ошонун баарын дагы мен учитывать этип атам. Мурун психологияга чейин мен айттым сабак 12-де деп эле кыйкыра берчүмүн. Азыр болсо адамдардын дагы оюн угуп дегендей, окуучулар менен дагы обратный связьти дагы угуп, анализдеп дегендей. Албетте, мугалимдин эми сүрү болуш керек, потому что бул тарапта ошол нерсе дагы маанилүү дегендей. Бирок албетте баардыгы баланста. Ошол Гүлсара эже. Дагы бир суроо Болот. Немечи жана сторис тартып аткандачы, мен мындай өзүмдү көрсөтпөй деле кээ бир моменттерди, ошондой мындай бир душама жаккан эмелерди мындай айтып, сүйлөп, акырын кетирип кое берем да, ошондой деле кылса болот да, же обязательно өзүмдү көрсөтүшүм керекпи? Каалагандай тартып баштаңыз. Өзүңүздү көрсөтпөй деле тарта бериңиз. Бутуңузду, сүрөт, азыр окуп аткан скриншотторду окууну баштадым депчи. Потому что азыр наоборот тренд болуп атат. 40-50 жаштагы айымдар наоборот блог алып барып баштаганда, мен деп именно ошол нерсени кылып баштаган азыр тренд болуп атат. Азыр кечке эле эми албетте сизде болот, чыгып сүйлөйсүз, но кечке эле чыгып сүйлөй бергенден мисалы үчүн элдер уже тажап баштады да, поэтому эмне кадрыңызда эмнелер бар болсо ошону кошуп туруп үстүнөн озвучка кылган, как кино сыяктуу, балким меникинен көрүп калдыңар, ошондой фильмдер, единица контента ошол сонун болуп атат. Адам силерге кирип туруп катталганда 3 рилсиңерди көрсө, сени 3 рилске тааныйт. Ютубуңа көрүп туруп 1 саат менин интервьюңду көрсө, сени 80 рилске тааныйт, мындайча айтканда. Ошон үчүн адамда ишеним. Өзүңөр деле суроо бергиле, мени канчадан бери тааныйсыздар, качан чечим чыгардыңар? Азыркы аракеттердин мөмөсүн, мисалы үчүн мына Чыпар эже 1 жылдан бери тааныйт, мына эми келди. Там дагы бир канча жылдан бери тааныйт, эми келди да. То есть азыр менде таргет жүрүп, азыр мен бүт актив кылгандарым мына жаңы жылдын асында, или там жаңы жылдан кийин күзүндө, жазында келчүлөр болот да. Бул долгосрочный да.
Личный бренд — это долгосрочный проект. Вот. Анан эгерде сиз азыр сүйлөгөнгө блок болуп атасызбы, сүйлөп эле коюңуз. Мисалы үчүн мен Неме? азыр мына бир жумадан бери сүйлөп эле алып барып атам блог. Сүрөт киргизип коем, ойлорумду жазып коем, видео салып туруп бир нерсе салып коем. Азыр мисалы үчүн чатта болуп аткан нерсени скриншот кылып туруп салып коем. Мен еще кашымды да удаление кылдым, кирпигим жок, шылак да жок. Тырмагыңды 6 ай шылак койбо деди да. Бул да бир белги болуш керек, намаз башта деген. Анан өзүм көп чыккым да келбей атат, бирок өзүм сүйлөп эле сатуу кылып атам, стористер жүрүп атат да. Ошон үчүн пенсионерский сторис деп коет муну. Жана өзүң чыкпай эле картинкалар чыгып, тексттер чыккан. Эметчи тиги эме кылгам да мен өзүм могу эмени жакшы түшүнбөй эле тиги бирок reels тартып ушинтип эметкендеримди көп эле көрүшөт. Анан мен апам жөнүндө тарткан кичинекей эменичи ошону reels тарткам да анан ошого мындай көп подписчиктер келишти да магачы. А мен аларга подписка болбой элемин да, мындай билбейм, жактуу ошого көп келишип азыр деле подписка боло беришет да. Анан путешествиеде жүргөндөрүмдү дагы көрүп эме кылышат да, анан ушурекилерди азыр ойлоп атам да, эми ошолорду да тууралап подписка кылыш керекпи? Ошонун жолдору да акырын айтылат да, кандай эмне кылыш керек? Конечно, сиз в первую очередь жана өзүңүздүн жаңы нишаңыз менен психология тармагындагы упаковка кыласыз, а путешествие бул экинчи линия. Путешествиялар сиздин болуш Өзүнчө керек. экен деп ойлоп койдум да, ошо баягы сиздин сабагыңызга баргандан кийинчи Эми путешествиеде караңыз, Гүлсара эже, мисалы үчүн мен азыр мына эми болду, мен Меккеге барым келет жолдошум менен, Дубайга барым келет, бир жылда 3 жолу путешествовать этем деп жашоомо путешествияларды кошуп, блогума кошсом, бул мага наоборот плюс да. Вау, хочу как она деп. Мисалы үчүн, сиз окуп атканыңызды көрсөтсөңүз, Айзада Мусаеваны көрдүңөр го? Окуп атканын көрсөңүз, вау дедиңер. Ошондой эле силер өзүңөр мотивация бере аласыңар. Өзүңөргө окшогон 30-дагы. Тигине ага караганда тиги 30-дагы отурган 3 кыз эч нерсе билбейт экен, сторис. Ага караганда 75 жаштагы апабыз баарын рулить этип атты да. Ошон үчүн сиз мисалы үчүн сиз азыр мына 50дөмүн тигил бугул 25, 30, кээ бир 30-дагы келиндер билбеши мүмкүн сиз кылып аткан нерсени. Поэтому топите, делайте. Никогда не поздно. Наоборот, мындай да, онлайнда, инфобизнесте мындай бар да, жаш кыз турса, анан 50дөөгү аял турса, баары бир тиги аялга ишеним көбүрөөк болот адамдардачы, опыт дешет да. Ошон үчүн инфобизнесте возраст — это плюс. Силерге плюс да, силерге плюс. Поэтому мен жана жаш кыздарымды айтам да, пиджак кий, кичине улуу көрүн, голосуңду кичине эмерээк кыл дегендечи, потому что наоборот, это плюс считается. Вот. Бирок ошол жана Советский Союздан калып калган силердин бир анча-мынча замашкалар иногда мешают да, там идеально кылуу, идеально жазуу да. Бир чети это хорошо, жоопкерчиликтүү. Бир чети это плохо. Вот. Жаш кыздарга караганда там куйту-пуйту кылып алдап качып кетиш эмес. Там именно ушу билбейм да, мен өзүңүздөр деле практикумдан байкасаңыздар керек. 50дөбү, 60-дагы мен баары мугалим катары өз ордунда болгонун жакшы көрөм, баардык нерсени ошол. А мындай мугалим болуп окуп бүтүп калгандай там эже сиңди болуп жакшынакай ушундай жүрсөк болот. А пока албетте да. Ошол жооп бердимби сурооңузга? Рахмат, түшүндүм, рахмат. Кандай суроолор бар дагы, мага суроолор бар болсо бериңиздер. Зайым. Заранее. Жанагы оюн кошуп койдуум программада жок деди го, аны кантип ойнойт? Онлайн ойносо болобу же жандуу ойнош керекпи аны? Ал негизи жандуу ойнолот, жандуу карта менен арома жыттайсыңар да. Анан эгерде оштон келем десеңер, 2 күн подряд ошол күндөрү кошуп койсом болот, 10-11. Если келе албайбыз десеңер, эми баары Камчаткадан келе албагандар бар, тиякта келе албагандар бар. Ошон үчүн баары бир Zoom'дан келип консультация сыяктуу, как психолог катары консультация берет. Неме бир жуманын бир 2-3 күнөн кийин Бишкекке жолго чыгып калышым да мүмкүн, бир жумуштар боюнчачы. Эгерде барып калсам, кошулсам болот экен, анан барбай калсам ал эми пешене.
Келсең обязательно кошулсаң болот. 10, 11 сөзсүз түрдө. Мен даже биякта Караколдо дагы бир эжекебиз бар. Ал ошо как раз келсе, ал дагы биротоло 2 күнгө келип подряд келгени жакшы да. Мага да жакшы. Дароо ар бирөөңөргө стратегияларды берип, полный айтканга, үйрөткөнгө, көрсөткөнгө. Вот, анан эми азыр онлайн деле заман болуп атпайбы? Онлайн деле мына баарыбыз онлайн отурабыз, жандуу отургандай эле, жандуу чогуу отургандай эле. Ошон үчүн эми онлайн болсо деле онлайн көрүп каласың, өзүңө карайсың да, эми шартын карайсың дегенде. Келсең жакшы, келбесең анан значит эме да. Макул, ошол убактыма карайм да, шартка карап. Заранее айтып кой, сөзсүз түрдө. Биз дагы ошол нерсени организовать этебиз. Всё. Дагы суроолор барбы, айымдар? Рахмат. Кундуз. Тапшырмалар качан эртеңден баштап берилип баштайбы тапшырмалар? Вот. Мен биринчиси Инстаграмыңардын баарын разбор кылып баштайм, анан цифровой психология боюнча личкаңарга жөнөтөм. Сизге биринчи Гүлсара айым, наверное, анда мен жана сатуу курсту ачып берейин. Ичинде сабактар аз болгондуктан 10-15 сабак, кыска сабактар бар. Ошо сатууну көрүп, хотя бы конспекттеп баштасаңар, ошол нерсе да. Хотя бы я хочу, чтоб эме да, сатуу эч качан модадан кетпейт, өчпөйт. Сатуу да, эң важный нерсе бул сатуу. Ошон үчүн ошо сатууну окуп, ошолда көрүп турсаңар, конспекттеп, ошол нерсе өтө маанилүү да, потому что балким кийинчерээк 2 сатуу менеджер же 1 СММщик ошол эле сатуу менеджер болуп калат. Менен кантип иштеш керек, өзүңөр кантип сатасыңар, ошол нерсе маанилүү да. Адам менен сүйлөшө билиш керек, коммуникация, адам менен сүйлөшкөндү билишибиз керек, адам менен продажа — это коммуникация, продажа — это бул адамдык сапат. Продажа мисалы үчүн канча, мисалы үчүн кээ бир адамдарды, эксперттерди билем, ар кандай продажа. Анан WhatsApp'тан дагы дожим, WhatsApp'тан дагы адам клиент менен, кардар менен кантип сүйлөшүп, чечим чыгарганы жардам берип, кандай иштешүү болуп атат. Мына өзүңөр да көрдүңөр, команда кандай иштешип атат. Команда кантчан жакшы иштейт. Команданын үстүнөн балык башынан дегендей, команданын үстүнөн башкарганды дагы билген адамдар болуш керек. Ошон үчүн силер өзүңөр команда 1 ай сайын, 2 ай сайын келип кете берет. Келген адам таптап алыш өзүңөрдүн колуңарда. Особенно СММлерди эле айтпадым беле мен, 2 ай сайын, 3 ай сайын кетип калышат. Негизи эле бирөөнүн сторисин жазап, эми бул мындай вообще эле мындай муторный жумуш да, бирөөнүн сторисин жазап кечке отуруп монтеген деле оңой жумуш эмес. Ошон үчүн алар менен кандай мотивация бериш керек, аларды кандай иштетиш керек. Албетте айтам. Керек болсо мен да азыр окуп аткандарды дагы хотя бы 5000 сом болсо дагы онлайн ар бирөөңөргө бергим келип атат. Албетте да, но 5000 болсо дагы дальше силерде ошо сторисиңерден жардамдашып, блогуңардан каруселдерди жазып жардамдашканга кыздарды дагы даярдап бергим келип атат. Бирок кадр маселеси албетте всегда. Ошол анан кандай десем, мисалы үчүн бизде сатуу азайып баштаганда мен СММщик токтотуп коем да, стористи өзүңүз алып барасыз деп коем заткан жерге. Анан күнүнө сториске чыгышыңыз керек деп айтып турам. Вот, күнүнө сториске чыгышыңыз керек деп айтып турам. Өзүңөр да чыгып турганда ишенимдүү болот адамдарга. Ошол эми акырындык менен бардыгы болот. Сатуу курсту баарыңарга доступ ачайын, потому что эң башкы нерсе бул сатуу болуп атпайбы? Сатуудан баштап ошо сабактарды конспекттегиле, конспекттебесеңер хотя бы угуп чыгыкыла, инсайттарды аласыңар. Оказывается, кардар менен сүйлөшкөндө 5 этап бар турбайбы? Приветствие. Дароо каршылык жабышыбыз керек турбайбы? Монтишибиз керек турбайбы? Биринчи эле чалып эле сатып бербей, 3 жолу польза бериш керек турбайбы деген сыяктуу инсайттарды күтөм силерден. Макулбу? Сатуу бул уят сезим эмес, сатуу бул сонун, продажа — это круто, это классно. Чуть по-другому работать, чуть по-другому техникаларды колдонуп, анан нишадан да көп нерсе маанилүү. Жакшы ниша всегда востребованный болот, сатыш оңой болот да. Вот финансовая грамотность, психология нишасы. Эмне үчүн мен психология нишасын аябай өнүктүрүп атам? Потому что аябай спрос дайыма керек адамдарга, аяка оффер да кереги жок, реклама дешевая, арзан, элдин спросу көп. Ошон үчүн широкая масса, баарына психолог керек, азыр баары эле психолог керек деп калышкан баары эле. Ошон үчүн ошол нерселер жакшы да, жакшы. Ошол. Дагы суроо барбы мага? Суроо жок болсо анда бейпил түн барыңыздарга. Буюрса дагы
болот. Запись болот. Запистерди куратор жүктөйт каналга. Ошол жактагы эң маанилүү зумдар каналда болот. Любой убакта ачып көргөнгө. Но я рекомендую 2 саат зумду кайрадан ачып алып көргөндөн көрө лучше микрофонду күйгүзүп угасыңарбы, хоть наушник менен угасыңарбы. Мисалы үчүн азыр аркаңарда эмне кылып атасыңар, тамак жеп жатасыңарбы же уктап атып көңөр менен угуп атасыңарбы, ким билет. Но 100%дан дагы бир 30-40% кирсе дагы бул дагы жакшы да. Такыр эле кирбей койгондон көрө хотя бы краем уха слышать, это тоже классно. Рахмат чоң дейт. Ооба, упакуйтесь. Сразу эле бетке айта берем, не обижаемся. Андан кийин окуп бүткөндөн кийин айтпай калам. Макулбу? Так что рады все. Все, баарыңыздарга рахмат. Все, давайте. Про сторис. Канча сторис бир күндө чыгарайлы? Разговорный там. Мындайда сиздин инстаграмыңызды ачып бериңиз, биринчи тетрадька жазыңыз, личный аккаунтуңузду кандай кыласыз. Андан кийин сүрөттөрүңүз даяр болдубу? Айхан жөнөттүбү? Жок, жөнөтө элек. Күнүгө айтыш керек мобилографка. Жөнөтөсүңбү? Качан жөнөтөсүң? Сүрөттөрдү жөнөт мага, мен инстаграм ачышым керек. Давай, рилстерди жөнөт депчи. Ушинтип эле отурабыз да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн жөнөтсүн, давно жөнөтүш керек болчу. Телеграмдан библиотека деп канал ачыңыз да, ошол жака бүт сактаңыз. Видимость всем кылып коюңуз. СММщик ай сайын, 2 ай сайын алмашса дагы мен видеолорум, сүрөттөрүм жакта деп ссылканы жөнөтүп коюңуз, болду. Ошол жактан алып жаза берет. Сторис жазайбы, бир нерсе жазайбы. Отзывдарды ошол жака топтоп библиотека билбейм. Мен мисалы үчүн бүгүн ачтым, отзыв телеграм ачтым, жаңы эмне отзывдарым бар, баардыгын жүктөп бер деп бир кызыма айттым. Ошо бир айда бүт баарын жүктөп бер, мен 5000 берем деп. Вот, анан бүт инстаграмдагы чыккан отзывдардын баарын, результаттын баарын ошол жака бир ай ичи жүктөйт. Потому что биздин сатууларды көбөйткөн курал бул отзывы жана результаттар. Каалайбызбы, каалабайбызбы результаттар, ооба. Ошол. Анан сторисы каалашыңарча. Негизи азыр тренд болуп атат, 3 эле сторис, 5 эле сторис, эме перегружать адамдын мээси чайкалып калбасын, 28 сторис эмес депчи. Көп сторис жасаган сайын охват түшүрүп атат Инстаграм. Бирок рилске көбүрөөк иштешибиз керек болуп атат. Мына рилс, бир жакшы рилстерди тартсаң, до сих пор подписчик келет. Ооба да, мисалы үчүн эмне сториске эмне тартсаңар, мисалы үчүн заткан же сториске эмне чыкса, СММщик ошону сактап туруп рилске киргизип коет. Ошол эң көп лайк алат да. Азыр наоборот, жанагындай укмуш жазалган красивый эмес, естественный рилс, естественность. Жөнөкөй, жөн эле сүйлөгөн, жөн эле монтажы жок деле кыргызча сонун жеткире сүйлөгөн деле видеолор эле кетип атат азыр. Ошолор деле болот. Беркиндей сонун укмуш чыккан рилстер делеги болот. Алар деле тартасыңар, бирок эң негизгиси ошол рилске иштегиле, потому что рилстен көбүрөөк подписчик келет. Жакшы рилстерден. Сторис 24 саатта өчүп калып атпай, ошон үчүн рилстерге басым көбүрөөк жасап иштеп баштасыңар керек. Анан 1-2 рилс тартып алып, чөтө ниет эмес, 1 жыл күнүнө бирден рилс чыгарам деп өзүңөргө сөз бергиле. 1 жыл. Да хоть сториске чыгып туруп ошону рилске салсам дагы 1 жыл бою күнүнө бирден рилс. Любой, даже хоть кичинекей кадр болсо дагы музыкага рилске алып чыгып туруп эле. Мен жандуу жолугушуу болгондо өзүмдүн дагы техникаларымды көрсөтөм, как я это быстро делаю, либо запись экрана менен. Любой эле видеону деле ошо алып барып туруп эле токотер жерин жазып, описанияга окутуп, или каруселдер, азыр каруселдер аябай выстреливают. Каруселдер аябай болуп атат, ошон үчүн каруселдер менен дагы жакшы тексттерди жазып, же болбосо сүрөттөрдү да иштесек болот. Каруселди дагы стористен, посттон эле жазса болот, оңой жолдорун дагы көрсөтөм. Так, бизде дагы эмне болуп атат? Ошол кошумча дагы кандай спикер болсо алып келем, буюрса ошого жараша, биздин багытка жараша дегендей. Анан ошо СММди бересиң да, номер бир СММ, который упаковка кылып берет. Да, дам, обязательно дам. Хорошо. Так, все, бейпилтүн барыңыздарга, всем спокойной ночи, көрүшөбүз. Всем пока. Давайте скриншотторду кылгыла дагы. Делаем стористерди жазайбыз обязательно.